Саламатсыздарбы, урматтуу партиянын делегаттары, урматтуу партиялаштар. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, урматтуу партиялаштар. Сиздерге чоң рахмат, ишеним артып, аз добуш берип, ушу партиянын жетекчилигине, төрагасына мен шайлап бергениңиздерге. Өмүрбек Токтогулович, сиз жаңы айтып аткан сөзүңүздө, докладыңызда көз асыбыздан 10 жылдык ар бирөөбүздүн жашообуздун көптөгөн ирмектери өтүптү. 10 жылыбыз ар бир партиялашыбыздын элетте болгон миңдеген, 100 миңдеген кыргызстандыктар сиз менен үмүтүн байлап, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүн сиз менен байлап жашоосун, 10 жылдык саясаттагы жашоосун сиз менен өткөздү. Анткени сиз биз үчүн, мен сиздин жаныңызда болгон саналашыңыз, иниңиз, партиялашыңыз катары менин өтө чоң үмүтүм, чоң ишеничим Кыргызстандын өнүгүшүнө, Кыргызстаныбыз экономикалык секирикке барган, өнүккөн мамлекеттердин арасына кире турган сизден көзүңүздөн, оозуңуздан чыккан жалындарга, сөздөрүңүздөргө ишенип, жаныңызда бекем казык болуп, 600 миңден ашык адам эң аркы шайлоодо добуш берип, сизди колдоду. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, бүгүнкү сиз айткан тезистерге, айткан оюңузга биз партиялаштарыңыз дагы бир ирет сизди колдоп, сиз чечкен чечимиңизди да колдоп отурабыз. Анткени сиз нагыз биздин лидерибизсиз. Бүгүн партиядан кеттим десеңиз да, Республика партиясы Бабановдуку, Бабановсыз аны эч качан тарыхта эч ким элестете албайт. 2010 жылыдан кийин сиздин чоң Республика партиясынын саясий бир тарыхы бар. Бирок 2005 жылдан бери, жана сиз белгилеп кеттиңиз, сиз 35 жашыңызда, мен сиздин жаныңызга 25 жашымда жаңы эле университетти аяктап, аскер кызматынан тыштап, жаныңызга келдим. Мага эмне себеп болду? Жаш аскер кызматчы, мамлекеттин кызматында жүргөн мен Бабановдун жанына баргым келди. Анткени 35 жашында миңдеген элди астына чогултуп, Кыргызстан боюнча эң көп добуш алган жаш депутат болгону, жогорку кеңеште эмес, чоң жогорку бийликтеги жөнөкөй элди уюштургуч киши катары, инсан катары мен сизден үлгү алгым келди, тажрыйба алгым келди, сиздей болгум келди. Ошол себептен мен сизге суранып, жаныңызга бардым. Сизге рахмат. Сиздин жаныңызда иштегениме 15 жыл болду. 15 жылдан бери колдоодон башка эчтеке көргөн жок. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште депутат болуп отурам. Бирден бир бул ийгилик, бул сиздин колуңуздан келген, сиздин колдооңуз болгон, элдин колдоосу болгон. Ошон үчүн өзүм атыман терең ыраазычылык Токтогулович. Терең ыраазычылык. Партиянын тарыхын айттыңыз. Партиянын тарыхында сиз бүгүнкү күндө Республика партиясы, Бабановдун салымы абдан зор. Мына Жыргал Күрчбекович айтып кетти. Бул бүгүнкү эле фракциянын иш жыйынтыгы. Бирок бүгүнкү күндө Республика партиясы, сиз айткандай, бул экономикалык секириктин белгиси, либералдыктын белгиси, реформалардын белгиси. Бабанов деген бул ким? Бул республика. Бул мамлекетке өнүгүшкө өз салым бере турган, ишеним бере турган, үмүт бере турган инсан катары, партия катары бизге ишеним болуп турган. Өнүтөбүч, сизге чоң рахмат. Ушул партияга сунуштап, сиз туура айттыңыз, бул жөн эле жогорку кызмат эмес. Бул оор, бул жооптуу,
Бул абдан чоң планка коюлган, Бабанов менен коюлган планканы ошону алып кетиш мен үчүн чоң оор миссия. Бирок Өрүнтолчу делегаттардын астынан, элдин астынан, маалымат каражаттарынын астынан жалпы элге сөз берем. Сиздин ийгиликтериңизди биз төмөндөтпөйбүз. Сиздин ийгиликтериңизди сыймыктана турганда адан нары алып кетебиз. Республика партиясы адандан нары жакшы эл арасында абройго ээ болушуна мен терең ишенем. Урматтуу партиялаштар, урматтуу делегаттар, урматтуу коноктор. Бизде келе жаткан жылыбызда абдан чоң жумуш, астыбызда чоң иштер турат. Бизге каларым ынтымактын негизинде ийгиликке жетебиз. Баарыбызга аман эсендикти каалайм, тынчтыкты каалайм, Кыргызстаныбыз астыга өнүгүшүн каалайм. Аягында Кыргыздын бир макал менен аяктагым келет. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, 1000 деген жылдык биздин улуу элибиздин макалы бар. Ар бир батаар күндүн атаар таңы бар. Сиз мамлекетибиздин экономикалык секиригине, билим берүүсүнө көптөгөн таңдарын алып келип бересиз. Ишенич менен бирге Кыргызстаныбыз алдыга жүрсүн. Алдыга жол, урматтуу партиялаштар.